В Корее мне вернули не только зрение. Больше счастья, чем просто видеть, была получена заново возможность переживать радостные моменты с моей семьей. Imagine your Korea. Үйгө келип эле аны сковородкага жаралып десем эле бышкан жумуртка чыгып, анан кайра барып алып же чийки жумуртка деген эмне экенин билбейм, айта албайм. Бышкан жумуртка эмне экен? Жумуртка экенин билем, чийки бышыгын айта албайчы. Анан ар жакта сковородканы көтөрүп келип алып, анан көргөзүп болгон десең, анан кийин күлүп чайыбызды ичип, тамак ашыбызды жазып алып, аябай баарлашабыз да, өзүнчө чер жазышабыз. Мен деле заводдо болгондо да мусорду кайра иштеткен заводдо иштеген, пластик заводдо. Үйүмдүн жумушун токтотуп коюп, ушул аткарганга, жардам бергенге, убактымды бөлгөнгө аракет кылам. Жаныңыз тынбаган сапатыңыз бар беле? Эми чынын айтсам, өзүм деле тынчыбаган адаммын, башынан эле мен өзүм. Бирок Корея мамлекетине келип да, Кореяда бир сөз бар, пали-пали деген, тез-тез, бат-бат деген сөз да. Асман тиреген имараттар, өнүккөн инфраструктура, теп-тегиз трасса, бардык жерде камералар, жөнөкөй турак үйдөн баштап, таштанды таштаган жерлерге чейин ошондой эле чоң бизнес борборлорунда. Демек, биз бүгүн Сеулдабыз. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүнкү биздин каарман Кореяда өзүнүн кыялдарын орундатып, ошондой эле кыргызстандык мекендештерибизге колунан келген жардамын берип, күн-түн иштөөгө даяр болгон каарманыбыз Асылгүл Төлөнбаева. Кандайсыз? Жакшыбы? Кандай турасыздар? Ден соолуктар. Иштериңиздер жакшыбы? Төлөнбаева Асылгүл Кудусовна 1976 жылы 11 декабрда Нарын облусуна караштуу Ат башы районунун Ачак Кайыңды айылында кызматкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. 1983-1993 жылга чейин Ой Терскен орто мектебинен билим алган. 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин математика факультетин аяктаган. Бишкек шаарындагы номер 42 мектепте мугалим, кийин Тоген институтунда математикадан сабак берип иштеген. 2005 жылы Түштүк Кореяга мигрант болуп келип, ишканада жумушчу болуп иштеген. 2016 жылы Сувон шаарында Кырхан маданий борборун түзгөн. Борбордо коомдук маданий иш-чаралар байма-бай уюштурулуп турат. Сувон шаарындагы жеке юридикалык кеңседе иштейт, мекендештерибиздин көйгөйлүү маселелерин чечүүдө, мыйзам чегинде укуктарын коргоодо көмөк көрсөтүп келет. 123 кабаттан турган Сеулдагы Lotte World'га келдик. Азыр 100 мына лифтке отуруп 117 кабатка чейин чыгабыз. Андан кийин 117 кабаттан чыгып, иш жагынан дагы отурат экенбиз да. Ал жерден 122 кабатка чейин чыгат экенбиз. Урматтуу телекөрүүчү, биз азыр бүгүнкү каарманыбыз менен маек куруу үчүн Lotte Tower деп аталган мунарага, башкача айтканда 21 кылымдын мунарасы аталган имараттын 120 кабатында турабыз. Эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз? Эң алгачкы суроом төмөнкүчө, мына ушул Түштүк Кореяга кантип келип калдыңыз эле? Ошол жөнүндө алгач сурап алайын. Мен Түштүк Кореяга мындан 17 жыл мурда биринчи эле тааныштарыман Түштүк Кореяга кеткенге мүмкүнчүлүк бар, иштеп келип, ичине баягы финансылык жактан өзүңдү бутуңа коюп алсаң болот деген кепти угуп, ошонун шаары менен эле келип калганмын да. 17 жылдын ичинде көп нерселер өттү башыман. Биринчи келгенде мен деле азыркы эле биздин иштеп аткан катардагы эле жумушчулар сыяктуу мен деле заводдо болгондо да мусорду кайра иштеткен заводдо иштеген, пластик заводдо.
болушту. Ар кандай оор учурларга туш болдум. Ошол заводдо эле жумуш убагында производственный травмага да учурадым. Жаракат алып 3 жылдай больницада дарыландым. Бирок бул мамлекеттин эң бир жакшысы ошол учурда менин мыйзамдуу жүргөнүмө, мыйзамсыз жүргөнүмө карабастан, мыйзамдуу жүрөсүңбү, мыйзамсыз жүрбөйсүңбү, ошонусуна карабастан, эгерде жумуш убактысында жаракат алсаң, мамлекет тарабынан бүт төлөп берет да, айлыгыңды да төлөп берет 70% жана дарыланууңду да. Ошонун арты менен мен мамлекет тарабынан көптөгөн жардамдарды алдым. Андан кийин окуп корей тилин үйрөнүп, акырындан бул Корея мамлекетинде жүргөнгө укуктуу болуп, мыйзамдуу түркү жүргөнгө башында мен киргенде чынын айтсам, ал учурда мыйзамсыз кирген учурларыбыз көп болчу. Мыйзамсыз турист катары кирип эле мыйзамсыз иштеген аткан элем да. Асылкүл эже, анан бул жактагы Түштүк Кореядагы мекендештерибиз бизге айтып калды да, биз жардам сураган учурда өзүнүн ишин токтото салып, жан оту менен кирип, бардык ушул жактагы кыргызстандык мекендештерге жардам берет деп калды да. Анан эми бул жаатта сурабасам болбойт. Кандай маселелер менен сизге көбүнчө кайрылышат? Анан эмне үчүн ушул сизге жардам менен кайрылышат? Биринчиден ар тараптуу жардам менен кайрылышат. Эми баягы жумуш убагында жабыркап калган учурлар болот. Болбосо кандайдыр бир кырсыктап калган учурлар болот. Аварияга учурап калганда милиция, полиция менен же болбочу сотко чейин өтүп кеткен иштер болот юридикалык жактан. Же болбочу болсо абдан ооруп калган учурларда дарылануу, медициналык жардам, медициналык кандай баягы жеңилдиктерди алуу жолдорун ошолорду сурап да кайрылышат. Жумуш ордуларынан алмаштыруу боюнча дагы жумушта эгерде түшүнбөстүктөр болуп атса, которуп бериңиз деп да кайрылышат. Анан эми Кудай сактасын, андай кырсыктар көп болбосун. Эгерде чоң кырсык болуп жана андай маркумдар каза болуп калган учурда жүк груз 200 деп коет го, ошону жөнөткөн учурларда дагы баягы документтерди толтуруу иштери, жөнөткөн жолдорун ошо менде көп информация болгондуктан, чынын айтсам, 24 саат бою телефонум өчүк болбойт, кайрылышып турат да. Асылгүл эже, эми маегибизди уланталы, Кыргыз-Корей маданиятынын окшоштугун айтып берсеңиз. Кыргыз эли менен Корей элинин эң негизгиси эле улууларды урматтаганы, анан кийин улууларга урмат көргөзүп, кичүүлөргө зат көргөзгөнү, анан баягы бизде жерге отуруп тамак ичебиз го, ошонусу окшоштугу. Биринчи мен Кореяга келгенде эле байкаганым ошол болду да. Анан сиз Кореяга эң алгач келгенде эмнени көрүп аябай таң калдыңыз? Ушундай да болот экен да деп таң калган учуруңуз? Эң биринчи эле келгенде таң калганым булардын жолдорунун аябай сонун салынганы, катар-катар салса дагы түп-түз, анан машиналардын көптүгүнө карабастан жолдору түп-түз болуп, бир бизче айтканда 4-5 саатта өтө турган жолду булар 1 саатта эле тоолордон туннелдерди жасап өткөрүп койгондор аябай жакты да. Түштүк Кореяда жумушчуларга балким жакшы шарт түзүлгөн, мына ошондуктан иштегенге дагы, жашаганга дагы мүмкүнчүлүктөр көп болуш керек. Туура, негизинен башка мамлекеттерден дагы мен көп эле баягы мекендештер менен Кореяда жүрүп, башка азыр деген Америкага кеткен дагы, Италияда да жүргөн мекендештер менен сүйлөшсөк, баары бир эле Корея жакшы экен дейт да. Анткени эмне дегенде Кореяда айлык акы дагы салыштырмалуу, азык-түлүк дагы айлыкка салыштырмалуу арзан түшөт жатаканадагы. Анан баягы тапкан баардык эле мекендештерибиз кичине болсо дагы акча таап, өзүмдүн финансылык жактан көтөрөйүн деп келишет эмеспи. Бул Кореяда чынын айтсам, иштесе, жакшы иштесе, акча таап көп нерселерге, баягы өзүлөрүнүн койгон максаттарын чечкенге мүмкүнчүлүк болот. Асылкүл Төлөнбаева 2016-жылы Кореядагы кыргыздар чогулуп, коомдук маданий иш-чараларды өткөрүүчү Кырхан борборун негиздеген. Кырхан маданий борборунун кеңсеси да кыргыз жыттанып турат. Кыргыз колөнөрчүлөрүнүн колунан жасалган буюмдар коюлган. Кош келиңиздер, бул биздин Кырхан борбору, маданий борбору. Бул жакта өзүбүздүн улуттук буюмдарыбызды койгонбуз. Ар кандай
көргөзмөлөргө, фестивалдарда, маарекелерде, болбосо өзүбүздүн кыргыздын баягы Норуз деген байрамдарын өткөргөн кезде ушул буюмдарыбызды коюп, бир гана Корей жергиликтүү элин эмес, башка улуттарга дагы Кыргызстан, кыргыз эли кандай эл экенин улуттук тамактарыбыз менен дайыма тааныштырып турабыз да. Анан кийин могу жерде силерге көргөзүп кетейин, бул бешик. Буну мен өзүм жазап, журкандарынан бери атайын жаздыгынан минтип шимейинен бери бүт баарын жазап койгом. Анткени буну бул жанагы бизде тажы орусу болгонго чейин мектептерде маданий сабактарды өтчүбүз да, Кыргызстан боюнчачы. Ошол кезде мен түшүндүрүп аларга бул биздин бешик, Кыргызстандагы балдарды ушундай бешикке бөлөйт деп ар бир эме бешик жөнүндө айтып берчүмүн да. Чынын айтсам, азыр жаңы эле бул офиске көчүп келгенибизге аз эле болду. Мурда башка жерде элек, ошон үчүн баягы буюмдарыбызды да ордоруна койгонго убактыбыз жетишпей турат. Мынакей картиналарыбыз турат, көп дагы нерселерибиз бар, аларды илгенге үлгүрбөй калдык да. Эми буюрса баарын ордоруна коебуз. Комузубуз бар. Биз 6-чы дем алыш күндөрү биздин кыргыз мекендештерибиз келип, өзүнчө ырдап отурушат. Мынакей бул музыкальный аппаратурабыз бар. Отуруп, кеңешип, чайыбызды ичип, тамак ашыбызды жазып алып, аябай баарлашабыз да, өзүнчө чер жазышабыз. Жана дагы жайында же болбочу болсо азыр эми буюрса быйылкы жылдан баштап кичине коюлган бул тажы орусуна коюлган шарттар жеңилдеди. Анан кийин мындай уюшуп алып, саморубузду да алып алып, талаага чыгып алып, өзүнчө пикник кылып, саморго чай кайнатып да ичебиз. Казанга эт бышырып дегендей. Анан бул ким гана кирбесин, биздин офиске кирген кезде Кыргызстан жөнүндө өзүнчө бир өзгөчө эме болсун деп атайын буюмдарыбызды илип койдук. Бул негизинен жана койдун жүнүнөн жасалган эмеспи, кийизден жасалган. Мындайча айтканда натуральный бүт баары деп түшүндүрүп айтып берем да. Анан мынакей китептерибиз, кээде мекендештерибиз келип отуруп алып, сагынып калышат, китептерди окушат. Мынакей мана Симитей китептерди, ырларды ырдашат, ырларды окушат, өзлөрүнүн баягы ички дүйнөлөрүн. Бир гана Кореяда да иш эле дебестен биз өзүбүзчө дагы алыста жүргөндө дагы Кыргызстанды унутпай дайыма Кыргызстан жөнүндө ичкибиздеги дүйнөбүздү өстүрүп турабыз да. Бул жерде Кыргызстандын көргөзмөлөр болуп аткан кезде Кырхан деп жанагы айтып кетпедимби? Кырхан бул биздин өзүбүздүн Кыргызстандын оюсуна аналог. Бул болсо Кореянын оюсу да. Ошентип маданий борбор катары биз дайыма өзүбүздү көргөзүп келебиз да. Боз үйүбүздү тигип, дайыма боз үйдүн ичинде дагы буюмдарыбызды коюп, Кыргызстан жөнүндө көп маалыматтарды берип келебиз. Асылгүл эже, сиз 2016-жылы Кырхан борборун негиздеп турсуз. Анан бул кандай борбор, кандай иш алып барат, кандай максатта негизделген эле? Сиз ошол 2016-жылы ушул борборду ачып атканда кандай максат койсоңуз, максатына жеттиби? Кырхан борборун 2016-жылы биз ачаардан мурда дайыма ар жума сайын жекшемби күнү мекендештерибиздин жумушу жоктан кийин ишемби күнү кечинде келип чогулуп, бир офис өзүнчө бир кореец жардам берди эле. Ошол жерде борсобузду жазап, отуруп алып, аябай кеңешип талкуулаганбыз да. Биз кандай кылып борбор ачсак, ушинтип кыргыздар чогулуп турсак депчи. Анан кеңешип туруп 2016-жылы апрелдин 1-inde биз Кырхан офисинин ачылышын жасаганбыз. Бул Кырхан офисинин негизги маданий борбор биринчиден мекендештерибиздин жолугуша турган кыргыз үйү да. Борбордун негизги дагы бир максаты ар кандай бул Корея Республикасында ар тараптуу фестивалдар болуп турат да. Мына ошол фестивалдарда биз өзүбүздүн мындай кыргыз буюмдарыбызды, кыргызча тамактарыбызды, улуттук кийимдерибизди кийип алып, ошо Кыргызстан деген мамлекети бар бизде. Башында мисалы таксиге түшсөң да Кыргызстан деп айтсаң кыр дешип калышчу. Азыр уже көптөрү Кыргызстан деп билип калышты. Ошол дагы биздин ушул акырындан кылган аракеттерибиздин негизинде болду го деп ойлойм да.
атайын бир көргөзмөлөргө катышат экенсиздер да, андан сырткарынан иш чараларды дагы уюштуруп турат болушуңуздар керек. Бир жылда бир жолу Нооруз чоң майрам кылып, ар бир шаарлардан бөлүнүп алып, ошо ар бир шаарларга жоопкерчиликтүүлөрдү шайлап, ошо Нооруз майрамыбызды да чоң жогулуп майрамдаган күндөрүбүз да болгон. Жана дагы ар кайсы мектептерге кыргыз дан боюнча сабактарды өткөн мугалимдерибиз да бар. Борборлордо иштешип, ошо мектептерге барып сабак өтүшүп, Кыргызстандын маданияты жөнүндө өзлөрүнүн көрсөтмөлөрүн көргөзгөн учурлары да болот да. Асылгүл эже, биздин мекендештерибиздин эмгек мигранттарынын башына мүшкүл иш түшкөндө кыргыздар уюшумдуубу? Бул аябай жакшы суроо болду. Негизинен кыргыздар алыс жерде жүргөндө ким экенин билинет эмеспи. Мен дагы ар улуттар менен иштешем да. Бул Эсенгин эли менен бүт эле иштешем. Анан биздин кыргыздардын урушкан кезде аябай урушабыз. Бирок ушундай мүшкүл иш түшкөндө бир муштум болуп, аябай кайрымдуулук иштерди дагы аябай жакшы алып барышат да. Мисалы эле бир келтирип алып кетсем, бир эле учурда бизде болгон башка улуттун Бурят элинен бул эми азыр эми ал элдер деле кичине биримдикке көп киришип, уже ал элдер да бир аз уюшту башталды. Бирок бир учурларда болгон, эгерде кырсыкка учурап калганда ошо сөөгүн жөнөтөрдө андай акчаны топтой албай коюшканда, биздин кыргыз эли ал акчаны бир күндө эле топтоп Корея мамлекетинде жүргөн мекендештерибизче акыркы акчалары болсо дагы ошону кошушат да, ошонусуна абдан ыраазы болом. Мына сенин документиң бүттү. Нотариально заверенный. Накей. И этот официально менен, печать менен, анан биякта апостиль менен. Ушул эми Кыргызстанга жиберсең жарайт да, анткени бул нотариально заверенный и апостиль менен болгондо, биздики апостильге регистрация болгондо биздин мамлекетче, ошон үчүн ушундай жибериш керек да. Асылгүл эже Сувон шаарындагы юридикалык мекемеде да иштейт. Анда Кореяда эмгектенген ар улуттун мигранттарына юридикалык жактан жардам көрсөтөт. Кыргыздар кайрылганда жеген ашын жерге коюп, жардам берүүгө шашат. Асылгүл эже, сиз бир эле кыргыздарга эмес, көп мамлекеттин эли менен жардам берип иштешип келеткенсиз, эмгек мигранттарын. Анан мына ушул сиздин жумушуңузда эсиңизде калган, сиз жардам берген учурдагы эсте каларлык же күлө турганбы окуяңыз бар болуш керек. Андай учурлар көп кездешет. Биринчи эле мисалы Кореяда мен өзүм келген учурду эле эстесем, негизинен Кореяга келген кезде мен баарына эле айтат элем, бир аз корей тилин үйрөнүп келгиле депчи. Анткени тил билбесең аябай эле кыйналасың. Мен биринчи келгенде өзүм деле тил билбегенден, эми курсагың ачканда тамак алып жешим керек да, барып магазинге барып жумуртка алайын деп, жумуртка куруп жейин деп, жумуртка алайын деп барсам, бышкан жумуртка берип коюптур да. Ал жерде эми бышкан жумуртка мен өзүм алып келдим да, билбей турмун Кореяда жумуртканы бышырып да сатарынчы. Анан үйгө келип эле аны сковородкага жаралып десем эле бышкан жумуртка чыгып, анан кайра барып алып, же чийки жумуртка деген эмне экенин билбейм, айта албайм. Бышкан жумуртка эмне экен, жумуртка экенин билем, чийки бышыгын айта албайчы. Анан ар жакта сковородканы көтөрүп келип алып, анан көргөзүп могун десең, анан кийин күлүп сатуучу анан кийин алып берген эле да. Ошондой учур болгон. Ооруп калышат да өзлөрүчү. Андан кийин ооруп калып жардам берип, кийин баягы дарылантып чыгарып койсоң дагы, мени минтип коюпсуңар деп догурунуп кийин айткан учурлары болот да. Эгерде ушу айтат элем, биринчи биздин мекендештерибиз келип аткан кезде биринчи ден соолукту караш керек. Анан экинчиден келгендер ар бир максаты болуш керек да. Ошол максатына жете тургандай болупчу, мындай алкоголдук ичимдиктерге берилип кетпестен, себеби алыс жерде жүргөндө андай учурлар да болот да.
Менде негизинен жеке юридикалык конторада дагы котормочу болуп иштейм. Ал жакта бизде ар тараптуу иштерди алып барабыз. Мисалы, ажырашуу боюнча дагы иштерди, ушундай кырсыктарга учурап калган кезде, аварияга учурап калган кезде ал жерде автомобильный страховой компания менен дагы соттошкон учурлар болот. Же болбочу болсо, жумуш убактысында жаракат алып калган кезде производственный травма деп коет. Ал кезде дагы ошол камсыздоо, мамлекет тарабынан камсыздоо борборлор бар, алар менен дагы аракет кылып, алардан компенсация жанагындай чыгарып берген иштерди алып барыпчы. Бул жеке конторада, юридический конторада ар бирине акчасы төлөнөт да, ар бир иштин иш бааланат, ошого жараша баягы кардар менен клиент менен өзүбүзчө контракт түзөбүз. 2018 жылдан бери бизде Суон шаарында Суон борбордук ооруканасы бар да. Мына ошол борбордук ооруканага биринчи мен келген кезде мен өзүм ооруп калып эле келип таанышып калдым директору менен. Анан ошол кезде директор айтып калды, бизге дагы ушундай чет элдиктер көп келсе жакшы болот эле деп. Анан анда сиздерде бир өзгөчө бир болуш керек башка ооруканаларга салыштырмалуу. Биринчиден мен өзүм дагы көп жыл 2-3 жылдап ооруканада жатып, бир топ операциялар болгон үчүн мен ошол учурларда билем. Тил билбегенимден кайсыл жерим кандай ооруп атканымды айта албаган учурлар болгондо, башым ооруп атат деген бир сөз, башым кантип ооруп атат, сыздап ооруп атабы, же лукулдатып ооруп атабы деген сөздөр бар да биздечи, кыргыздардын бай сөз. Ошону айта албайсың да. Ошол учурда жүрөгүм айланып атат, башым айланып атат дегендерди айта албайсың. Ошону айтсаң, анан врач ошого жараша дарылайт да, дарыгер. Анан ошол учурларда кыйналганымды эстеп, анан кийин бул жакта котормочулар болуш керек. Анан экинчиден бизде баягы мыйзамсыз жүргөн мекендештер бул жерде эгерде ооруп калса, мамлекет тарабынан эч кандай камсыз жардам алынбайт да, толук төлөш керек. Ошол учурда өтө эле кымбат да. Анан ошого бир аз да болсо арзандатуу каралсын дегендиктен бул ооруканада ошондой борбор ачыккан. Атайын ушу чет элдиктерге жардам берүү борборунчу больницанын ичинде каралат, ал оорукананын ичинде өтө өзгөчө кырдаалдарга учураган учурларда 30-35%ке чейин арзандатуу кылып беришет. Ал эми катталгандарына 20%ке чейин арзандатуу ишин жүргүзүп беришет. Анан дагы котормочулары бар да. Асылгүл эже, биринчиден сизге чоң рахмат. Ушул биздин Кореядагы мекендештер долбооруна катышып, Пирамида телеканалына маек бергениңиз үчүн. Анан биздин ушу өнүктөш компаниябыздын атынан кичинекей белектерди кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Авангард стиль компаниясы. Бул жакта таттуулар. Абдан сону. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден.